Арыбаңыздар туугандар, ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Сиздер кайрадан биздин каналды көрүп жатасыздар. Биз Өзгөндүн көлдүк айыл аймагына караштуу Чалкөйдө айылында турабыз. Сиздерге бул чыгарылышта дап-даяр сатка коюлган бизнести чагылдырып берүү үчүн аталган дарекке келип калдык. Сатылат дап-даяр бизнес. 50 даана ичиндеги балы менен болгон, арысы менен болгон ары челектери аталган даректе өзүнүн жаңы эсин күтүп жатат. Көрүп жатасыздарбы? Тетиги жерде кас катар ары челектери, ары яшиктери тизилип турат. Илаз агам бизди ушул жерде күтүп жаткан. Азыр сиздерге ылдыйга түшүп, сатка коюлган бизнес тууралуу маалымат алып беребиз. Кана жүрүңүздөрчү. Туугандар, биз акырын түшүп, Илаз агамдын дагы жанына келип калдык. Илаз агам тетиги жерде иш кылып жаткан экен. Азыр сиздерге маалымат алып берели. Сатка коюлган дап-даяр бизнес. Сиздер көрүп турган ары яшиктер тууралуу. Илаз ага, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Амансызбы? Келдик. Келип алдык. Айылыңыз мощный жерде экен. Оштон ысып келдик эле бул жерге келип, үшүп түштүк кайрачы. Кичине туруп эс алып кетсек экен деп калдык эмичи? Кана ага чакырган экенсиз. Сатка коюп турсуз дап-даяр бизнести. Эми бул челектерди, бал челектерди акыркы поколениядагы челектерден жаңылышпайм. Өзүмө деп жасаганмын. Турмуш шартка байланыштуу ушундай экен. Эми азыр биринчисин сүзгөнбүз, экинчиси балы менен. Арман адам кетсе дагы ушу балын, арынын акыбалын, состояниясын көргөзүп берем. Андан эч нерсе жок. Бир жол түшүм алдыңызбы? Бул алганмын. 5-июндан 7-2 күндө тазалаганбыз. Канча күндөн кайра толуп калат? Кудай кааласа азыр болуп эле калды уже. Ой, бул тез эле боло турбайбы анда? Эми өткөндөрдө аба ырайы ушундай болуп турду, ошол аралар жумуш деген жок да, мүмкүнчүлүк болгон жок. Илаз ага, мен сизге ачыгын айтам, буга чейин мындай яшикти көргөн эмесмин. Азыр келип сизден көрүп атам бул яшиктерди. Необычный яшиктер го буларыңыз. Мен жанагы 4 буштук жапыз яшиктерди көрүп чоң койгонбуз. Буну кандай жасагансыз? Эмне менен жасадыңыз? Кандай форматта жасадыңыз? Кыскача айта кетиңизчи. Бул яшик ушул 5 корпустан турат. Ушул 5 корпус бир комплект. Бул жерде дынонун ичинде сетка бар. Ошо транспортировканы ары бери ташыганда материалын алып, пенопласт бар астында, пенопластын алып коюп, ары бери көчүрсө, ары эч кандай думчукпайт, эч кандай ооруга чалдыкпайт. 5 корпус бир комплект. Бул ары жазда көтөрүлгөнгө аябай мындай мүмкүнчүлүгү көп яшик десем жаңылышпайм. Себеби 8 рамкада ары ысытканда үстүндө ысып кетет дагы, калган арылар өзүнүн жумушу менен алектене берет. Анан арын жазда мындай расширение кылганда дагы ар келгенде бирден бир жумада келип бирден корпус коюп сүтүп кете бересиң да. Бул арынын неси боюнча айтканда, бул жерине энеси тукум сепкенден кийин негедир энеси ысык жака көздөп жүгүрө берет да, булардын энесичи. Жүгүрө берет, ошон үчүн булга тукум септүү, булга сыра себет да. Анан маткасы ушул жерде эле иштей берет дагы, жазында эки корпуста турат да. Ушул жерде иштей берет дагы, анан кийин мына корпустагы булар чыгып бүткөндөн кийин, балдар чыгып бүткөндөн кийин буну астыга чүрөсүң, буну үстүгө көтөрүп коесуң. Өзү энеси үстүнө чыгып алат дагы. Кете берет. Сон турбайбы? Сезонун алдында главный медосбордо бал ташыган кезде ушундай сеткасы бар, эми баары жаңы технология болуп калды. Бул комплектте ар бир яшикке 2ден алганмын. Ушуну кошуп берем, ошол бада. Буну матканы ылдыйга чүрүп, 5 корпустан 2 корпуска чүрүп, бул сетканы коюп койсо, бунун себеби маткасы энеси үстүнө өтө албайт дагы, үстүнө бир гана бал куят, бал топтойт. Ойбо. Кийин качка кылганда дагы балды сүзгөндө бая балдары, башка нерселери аралашпайт, бир гана балды гана сүзүп алганга болот. Энеси бул жерде өзү гнездосу болуп өзү иштей берет. Жумушун аткара берет. Илаз ага, бул маалыматыңыз аябай кенен го. Канча жылдан бери алектенесиз бул иш менен? Эми биздин ата энебиз ушу биз туулуп электен мурун баштаган экен. Эми ошол мен азыр үйлөнүп айланып өзүбүзгө. Демек ата кесиптеңиз? Ата кесип. Жакшы. Сонун. Бирөөнү ачып көрсөтсөк болобу Илаз ага? Канча штук, канча даана бар бул жерде? Бул жерде ушу 50 семья бар. 50 семья. 50 семья, 250 корпус. Ар бирине 5тен корпус жасалган. Ар бир корпустун ичинде 8ден пол рамка бар. Пол рамка бар. Мына ошондо 40 рамка бар да ичинде. Көрүп атасыздарбы? 5тен. Бул жагы 5тен, ал эми ичинде пол
Pol рамкадан 8ден бар екен. Азыр ашып көрсөтүп берет Ильяс агам сиздерге. Жүрүңүздөрчү. Азыр эми мындан чоңу бардыгы эле ойлош мүмкүн. Что эми чоңу бар, конечно, сильный да деп. Мен эми мындай эки эле мындайча айтканда орто дегенден көргөзөйүн. Ушул кардар келсе да мен ошо бардыгын бирден көргөзүп, ушундай кылып Кыскасы туугандар ушундай. 50 дана бар экен. Даптар ичинде арысы менен, балы менен сатка коюлуп жатат. Кана Ильяс ага, экранга көңүл буруп туруңуздар. Ильяс агамдын эмгегини азыр сиздерге чагылдырып беребиз. бирден бир реттен алганбыз. Экинчи реттегиси балы Жаңы яшиктен бир иреттен алдыңыз түшүм. алганбыз. Иштеп атат экен арылар, а? Арылар азыр жумуш. Ой, толуп калып туруп уже. Караңыздар. Сиздер алышыңыздар менен Кудай буйруса түшүм аласыздар. Каласа Кудай насип кылса. Эми ушул азыр бул жатканда баягы бөлгөндөгү семьяларда Жарым кассета дегениңиз азыр алганыңыздагы жарымыңыз, а? Бул ушул жарымда. Көрүп атасыздарбы? Чакан кылып. Демек ушул бойдон да сатса болот экен да муну, а? Буну мына экөөнүн ортосуна мына решетканы коюп, мына решетканы мына орто экөөнүн ортосуна коюп, энесин ылдыйга түшүрүп, мына решетканы койсо, арылар мына балдары да, мыналар балдары да. Ушул балдары чыккандан ушул жерге балды куят, анан мындай кылып жабат. Мындай кылып печатка кылып жабат. Анан ушул печатталгандан анан алып ушул бойдон рамкасы менен сатса болот да. Ал рамкасы жөн балга караганда кымбатыраак кетсе керек. Ооба, Басы дагы. Биресе Жакшы ага. Тетигинде сеткаларына кошуп берем дедиңиз, төшөктөрүнө кошуп берем дедиңиз. Эми буну атайын өзүңүзгө деп жасаган экенсиз. Бул акыркы жылдары материалдар кымбаттады. Материал эмес, кадимки эле майлар дагы кымбаттады. Аны эл дагы билет. Баасын айтыңыз эми, канчадан деп атасыз? Эми мага эл аз эсептейт, бардык эсепке жакын, жакшы билишет. Мен эми 5000ден кылып берем да. 5000ден. Мынау 2 корпуста үстүндө 3 корпус болот, 5 корпус. Мында 2 сеткасы бар, ар бир челекте. Майда чүйдө өзүм ушул жерге керектүү инструменттер бар. Инструменттерди кошуп берем. Эми ушул челектин полный. Шапканы да бересизби? Шапкасын да берем. Болду. Мен кетип атсам анан берем да. Ооба. Ильяс ага, эми бул жерде бир катар тизип коюпсуз. Тиги жакта дагы бир 10 чакты турат. Ал жакта ошо 12 штук бар, бул жерге бotка калган да. Алар ham кошулуп кетет. Ооп, ошол биригип 53 штук да. Азыр эми бул жерде бул яшиктерди сатып алган адам жайындасы жылдырып кетсе кандай болуп калат? Боло береби? Эчтеке болбойбу? Аласа эртең алып кетсе да болот. Мынакей туугандар, ачыгын айтты сиздерге, баасын айтты. Кайсы жерде жайгашкандыгын дагы бир сир айта кетейин. Өзгөндүн Көлдүк айыл аймагына караштуу Чалкойду айылынын акыркы бөлүгүнө келсеңиздер, Ильяс агамдын таптаяр бизнесине келесиздер. Ага, акыркы микрофон сизге. Эми ушул эми кардар келсе мен бардыгын. Негизи бул ишиңизди билген адам дароо түшүнөт. Өзүңүз кемсөз адам экенсиз. Акырын болсо дагы, кыска болсо дагы айттыңыз, түшүндүрдүңүз. Ачык эле айтты, баасын дагы айтты. Варианттары болобу ага? Варианттары мен кетип баратканга байланыштуу. Бул жерде да сурап атышкандар бар эми. Мен Агам жумуш баштайын деген. Башка иш менен алектенип чечага кетип атасыз. Жакшы. Баасын айттык, агам айтты, шартын айтты, өзүнө жасагандыгын айтты. Өзүнө ачыгын айтканда 5000ден да кымбатка түшүптүр. 5000ден болушу берем деди. Бүт жабдыгы менен тетиги түтө өткөн шапка, сетка, кыскасы келсеңиздер, сиздерге бар жабдыгын кошуп берет. Кээде алган клиентти, жаңы кардарыңыз, ээси кеп кеңеш сурап турса кандай болот? WhatsApp'тан, башкадан. Кенен кесир айтып турасыз. Бир сыра көрсөтүп да бересиз, алып кете алат. Аны бир сыра айтып деп көңүлүнө туура келсе алып кетет. Мен аны эч көңүлүнө туура келсе бардыгы. Жакшы. Туугандар уктуңуздарбы? Келе бересиздер. Аталган дареке Ильяс агам сиздерди ушул жерде тосуп алат. Экрандагы номерлерге чалсаңыздар, байланышып, чогуу келесиздер же сиздерди ушул жерде күтүп алат. Амандыкта жолугушканча. Айлананы көрдүңүздөрбү? Бул балды алсаңыздар, ачыгын айтайын, кыштан оорубай чыгып кетесиздер. Амандыкта жолугушканча.